Саламатсыздар. Асман Сақыш партияның лидері қатар айтты. Разылықты. Бірақ мен bir нәрсе düşünmüyorum da esenki memleketlerinin başka çet memleketlerinin nabilüdatiler geldi. Özü buların gereği yok endi. Geçeki bizde Kırgızistan'da olgan беззаконие, беспределді көзімен көріп тұрып, наблюдательдер же тамаққа той olgan бы, мен білмеймін. Аябай жақсы өтті, таза өтті деп қойып кетішті. Егерде мұның барды формальность үшін керек болса, ondan отказ беріш керек. Екінші, серверге доступ болып, кирип, аны өчіріп, фальсификация жасаш, бұл умун непостижимо, да, міне жетпейді. Менің жетпейді, себеп дегенде анда-мандатниктерге ол сервер іштебейді екен, партияға іштеді. Өздерін алды. Сервер жақсылы іштеп атты, обработка жақсылы кетіп атты. Ошоны 99-100%-ға жеткізбей бұзу кіргенден, бұлар бардаға кетті. Мүмкін 100-ге келгенден алып программа сонда ойлы. Açık ayқын бардығы жақсы шығып қалатылы деп ойлаймын да. Анан, мына Исмаил Сақыштың, мысалы, 10 мыңнан ашық doğuş, подтвержденный doğuşlar. 1 мың деп атады. Менікі подтвержденный әрбірін пофамильно іштеген doğuşlar, bir 15 мыңнан ашық doğuş барлы, 3 мың деп атады. Мықтеге қарыстан бектіке, біздің қолымызда бүгінгі күнде чектер бар, подтвержденный әрбірін пофамильно бар. Ошол шайлоо участкаларында кылган съемкалар бар. Анан bir борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы отуруп алып, лампочканы өчүрүп кайра күйгүзүп туруп, анан бүт Кыргызстан шайлоочуларынын атынан алардын тагдырына, алардын бардыгына жооп бергени мени таң калтырып атат да. Анда эмне кереги бар шайлоонун? Эгерде bir борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы чече турган болсо, анда шайлоонун баарын жокко чыгарыш керек, анда ага бериш керек. Мен президент Садыр Жапаровдун мен да жаман көрчүлүм аз жакшы көрүп калдым деген эмне түшүнөдүм. 2 жума мурун биз Бишкекте жолугушуп болгондо мага ушундай маалымат келген. Бюллетенди кийин алып, жада калса ар бир кандидаттыкын регулировать эткенге команда түшүптүр. Баягы шайлоо комиссияларына да бирөөсүнөн түшкөн да ушундай маалымат. Мен айткам, это невозможно. Бюллетен киргенден кийин аппаратка серверде отурат, плюс же минусте отурат, кайсы партияга отурат. Аны кийин алып чыгып алып туруп ручной эсептеп атканда фаланча немеге бересиңер, кандидатка бересиңер, же могу партияныкы деген невозможно деген да. Мен логически невозможно да. А бирок я убедился, мен оказывается ошол мезгилде кайра тигини урушуп койгом. Мен каякта сөз чыгара бересиң, мындай невозможно деп. Оказывается, возможно, мен рубильникти серверди өчүрүп жандырса болот экенин билбепмин да. Ошол, поэтому ушун үчүн биз ар бир шайлоочунун бизге берген добуш үчүн күрөшүшүбүз керек. Аны жөнөкөй таштап койгон болбойт. Мен бардык чакырам саясий күчтөрдү. Давайте мындай жигитчи болойлу. Честный выборы деп жөнүндө сөз менен айтпай, давайте честный выборго дагы жол барып көрөлү. Күч сынашып көрөлү. Кече кимдер канча акча коротtu, а кимдер акчасы жок барды, авторитет менен алды. Давайте дагы бир жол күчүн сынашайлы. Акчага туанып калса керек ке саясий партиялар. Дагы бираз күч сынашайлы. Ким кандай добуш алат экен. Анан баягы декларативно шайлоо таза болот, жана болот дегенди декларативно айтпай, аны иште көрсөтүш керек. Мунун бардыгын мыйзам чегине коюш керек. Себеп дегенде кыңгырыш 40 жылда билинет дейт. Мунун бардыгы бүгүнкү кылдым аткан махинациянын бардыгы эртең болбосо бүрсүгүн болсо аркы күн чыгат. Бул тарых тастыктады. Көп нерселерди биздин 30 жылдык тарыхыбызда өтө көп нерсе тастыкталган. Ошон үчүн мен чакырат элем, шайлоону признавать этпей, жаңы шайлоо кылып, жаңы шайлоо карайлы.
Kim kандай tартып atат göröylü. Rahmat.